Үйүлгөн топурак, кетмен, элек. Бул тандыр жасаган устанын үйүнүн алдындагы көрүнүш. Бир жыл эмес, бир нече жылдардан бери Сыражидин устанын үйүнө дал ушундай сүрөттөлүш таандык болуп келет. Анткени анын кол эмгеги дал ушул нерселерге байланган. Биз сөз кылып жаткан топуракты тандоо да машакат. Анткени жөнөкөй топурак тандыр жасоого жарабайт. Аны атайын саздак жерден алып келебиз дейт Сыражидин мырза. Ошентип биргелеп алынган топуракты алгач электен өткөрүү зарыл. Андан соң сууга аралаштырып, бир ийге келтирет. Ошентип бир калыпка келген ылайга жүн кошулат. Бул болсо тандырдын бекем болушун шарттайт. Кой жүнү, эчки жүнү аралаштырып салабыз да мына кылып. Бир тандырды жасоо 3 күн убакытты талап кылат. Ээленген топурактан жасалган ылай жана жүндүн аралашмасы 1 күн уютулушу керек. Таңдын атары менен биздин уста кечээ даярдаган ылайын жаюуга киришет. Тегизделип, тебеленип ийге келген соң аны дагы тыныктырып, 1 күн күтүүгө туура келет. Mana заготовкамызды таярлап койдук. Буну яйып койдук, бу энди şu жерде bir күн турат. Ошентип 2 күндө даяр болгон ылайдан тандырды тургузууга болот. Биздин уста шакирттеринин жардамы менен көбүнчө көлөмдүү тандырларды даярдайт. Бул жумуш Сыражидин устага бала чагынан эле тааныш болгон үчүн учурда эч бир кыйынчылыгын сезбейт. Тескерисинче ушул өнөр аркылуу ал нанын таап, үй бүлөсүн багып келет. Tandır жасоодо мен ата хунары да, атабыз tandır жасаган алдын. Атабыз атасы Ошентип ою чогултуп жашыман баштап эле тандырды көрдүлөр лайты билген. Албетте, чоң мээнетти талап кылган жумушту тейлеп таштап койсомбу деп Касыпты өзгөртүрөмөн деген. Шофёрлук кылдым. Баш тарта албадым. Шоферлик окудум. Бар өзүмүз хунар жакшы экен, айланып келип. Жасаган тандыры сапаттуу болуп, кардарларын ыраазы кылуу үчүн жумушуна кылдаттык менен мамиле жасайт. Көргөн адамга оңой көрүнгөнү менен тандырдын оозун келиштире жасоодагы бир топ кыйынчылык жаратат экен. Мен ошол тандырдын оозун жасаганга аябай кызыктым эле. Азыр устанын үйрөткөндүгү боюнча жасап көрмөкчүмүн. Мына өзүңүздөр көргөндөй мен тандырдын оозун жасаганга аракет кылып көрдүм. Бирок чымчык сойсо дагы касапчы сойсун демекчи, бул тандырды дагы өзүнүн устасы жасаганы жакшы экен. Бүгүнкү күндө Сыражидин устанын колунан даярдалган тандырлар бир эле түштүк аймагын эмес, бүтүндөй республикага тараган. Жада калса атайын Орусия, Өзбекстан өңдүү коңшу өлкөлөрдөн да буйртма алып, тандыр жасап берген учурлары көп эле болгон. Бир эле уста бир нече тандырдын түрүн жасайт. Мисалы үчүн самсы жасаган тандыр бөлөк болсо, ал эми нан жасаган ошондой эле навайчылардын дагы тандыры бөлөк болот. Булар көлөмү жана формасы боюнча айырмаланат. Мисалы үчүн менин жанымда турган оозу кууш, анан дагы түбү дагы кууш болгон, бул нан жаапчу тандыр. Ал эми бул оозу кууш, ал эми этек жагы болсо жайык кеткен формадагысы бул атайын самсы жапкандар үчүн жасалган. Ал эми бул көлөмү боюнча аябай чоң тандыр болсо, атайын навайчылар үчүн жасалган. Бул тандырды жалаң гана навайчылар иштете алат. Ишинин чебери аталган Сыражидин мырзанын кардарлары күн санап өсүп келет. Ошол себептүү да жанына жардамчы алууга мажбур болгон. Алар устага жардам бергенче өнөрдүн сырларын да үйрөнүшөт. Мен Акрамов oilasida tug'ildim. Kichkina yoshligimdan beri tandırxonada tandır hunarini o'rgandim. Akalarimdan o'rgandim. Tandır ko'stirlarini o'rgandim.
Топурак, суу, жүн жана мээнет. Ушул нерсенин айкалышынан жасалган тандыр 10 жылдан ашык убакыт кызмат кылат. Аптаптуу жерде туруп, көп күн жеген сайын тандырдын сапаттуулугу артат. Ошондуктан жаз, жай айлары устанын ийгиликтүү күндөрү болуп саналат. Учурда биздин каарман суук түшкөнгө чейин тандырларынын санын көбөйтүп алуунун аракетинде. Толкун Айжунус кызы, Толкунбек Асылбек уулу, Ару таң көрсөтүүсү.